Адабиятта жана ушу жалпы эле адам баласынын өнөргерчилик тарыхында бир кызыктуу түшүнүк бар, табышмактуу түшүнүк бар. Бул талант деген маселе. Окуучуларга, студенттерге баарыңыздарга жакшы белгилүү. Таланттуу адам кээде университетти бүтпөй, эч кандай бир чоң бир академияларда билим албай эле туруп, бирок өтө чоң ачылыштарды жасаган, чоң эмгектерди жасаган учурлар көп. Ошол нерсе биздин улуу жазуучубуз Чынгыз Айтматовго да өтө чоң тиесеси бар деп ойлойм да. Биринчиден, Айтматовдун чыгармалары айрыкча биринчи атактуу повесттери, ошо бетме-беттен тартып Саманчынын жолу, Ботөгөз булак деген чыгармасы чейинки чыгармаларында Айтматов бир өтө кызыктуу нерсенин четин чыгарган, бирок менин оюмча бул жана мен айткан талант деген феномен менен байланыштуу нерсе деп ойлойм. Себеби Айтматовдун ошол эле биринчи мугалимде, ошол эле Жамиляда, анан кийинки Саманчынын жолу деген чыгармаларында Айтматов бир өтө кызыктуу дүйнөлүк маданияттын, дүйнөлүк цивилизациясы бир өтө кызыктуу ракурсуна туруп өзүнүн каармандарына, өзүнүн чыгармачылыгына мамиле кылганда, мен ал кайсы маданий ракурсту айтып атам, мен айтайын деген нерсе психоанализ. Албетте фрейдизм же психоанализ бул жөнүндө ар түрдүү көз караштар бар, бирок ошол менен бирге психоанализ бул дүйнө 20-кылымдагы адамзаттын маданиятына, бүгүнкү күндөгү маданиятка да тикеден-тике таасирин тийгизип, нечен чоң ачылыштарды жасаткан, ачылыштарга өбөлгө болгон, түрткү болгон илимий агым болуп эсептелет. Чынгыз Айтматов ошол психоанализдин көзү менен караганда өтө кызыктуу фигура. Чынгыз Айтматовдун бир эле нерсесин айткым келет. Бул биринчи мугалим чыгармасы, повести жана ошол менен бирге албетте Жамиля. Эмне үчүн талант деген ушундай табышмактуу нерсе, эмне үчүн Айтматов өзүнүн чыгармаларына ушу психоанализдин көзү менен психоанализ жөнүндөгү эмгектерди окубай туруп, билбей туруп, себеби ал кезде Айтматов жаза баштаган кезде тембой эле Сталиндин учурунда, Сталин доорунда Фрейдти орус тилинде чыгарыш же кыргыз тилинде чыгарыш такыр мүмкүн эмес нерсе болгон. Албетте аны сындагандар болгон, бирок Фрейдтин чыгармачылыгын окуган биз кече кийин эле перестройка доорунда, кайра куруу доорунда гана окуй алдык. Айтматовдун ошол психоанализдин көзү менен караганда Айтматовдун 3 чыгармасы жөнүндө кыска болсо да токтоло кетким келет. Биринчиси албетте Жамиля, Жамилядан кийин биринчи мугалим жана Саманчынын жолу чыгармасы. Айтматов өзүнүн кантип жазуучу болуп кеткени жөнүндө ар кандай пикирлерди калтырып кеткен, бирок Жамиля повестинде Айтматов өтө бир кызыктуу бир ушунчалык маалуу бир нерсени жазып кеткен да. Жамиляда өзүңүздөргө жакшы белгилүү, бул жерде эки адамдын ортосундагы сүйүү жөнүндө сөз болот. Бул бир жагынан Жамиля, экинчи жагынан Данияр. Бирок биз ушул чыгарма жөнүндө көп жылдардан бери бир эле сөз айтып келатабыз да. Биринчиси айтабыз, Луи Арагон жазган дүйнөдөгү эң мыкты повесть сүйүү жөнүндөгү Жамиля деген сөз бар экен. Ушуну ар бир жазганыбызда кайталайбыз. Чын жазганы чын. Бирок кеп адам эмес. Экинчиси, биз Жамиляны жазганда эле айтабыз, Жамиля бул чыныгы советтик доордун кызы болгон, бул мурунку патриархалдык ар түрдүү, мындай айтканда, чектөөлөрдүн баарын жеңип чыгып, өзүн сүйгөн кишисине, өзү каалаган кишисине ээрчип кетип калган деген сөздү айтып келатабыз. Менин оюмча бул да туура эмес нерсе. Эң негизги нерсе, биз көңүл бурбай келаткан нерсе, Жамиля повестинде деле Жамиля эмне деп ойлоп атат Данияр жөнүндө, Данияр эмне деп ойлоп атат Жамиля жөнүндө, бул жөнүндө деле сөз жок. Бул жерде негизинен Сейит деген өспүрүм бала ушул эки адамдын сүйүүсүнө күбө болуп, ошонун арасында аралашып жүргөн жөнүндө сөз болот. Негизинен Жамиля повести ошол өспүрүм Сейит эмнени ойлогон, эмнени сезген, эмнени туйган, ушул жөнүндө сөз болот.
Анан эми эң кызыктуу нерсе, бул жерде өтө кызыктуу нерсе, ушуну биз адегенде көбүбүз байкаган эмеспиз. Жамиля ошо Данияр деген фронттон аман эсен келген, бирок бир бутуна сылтып баскан Данияр деген жигит а жерде тууганы деле жок экен, ошол жердеки айылда Казакстан тараптан жашап жүрүп келип калган киши экен. Ушул Жамиля менен Даниярдын ортосундагы сүйүү ушул чыгарманын мындайка негизги сюжет өзөгү болот дагы. Бирок Жамиля Сейиттин жакын бир тууган аталаш агасынын келинчеги болгон. Айтматовдун биринчиден өтө кызык таң кала турган нерсе, Айтматов ушул чыгарманы кантип ал Айтматов айтып койсо болмок, эми ошо биздин айылдагы бир келин болчу деп койсо болмок. Жок, менин жеңем болчу деп айтат. Экинчи жагынан жеңеси башка бирөө менен мындайда жүрүп кеткени, ошону ээрчип сүйүп калып айылдан качып кеткенин Айтматов чоң мындайканда ички лирикалык пафос менен, философиялык толкун менен жазат. Бирок ал да маанилүү эмес. Мен айтайын деген нерсе, психоанализди көз менен караганда Сейиттин бир сөзү өтө маанилүү да. Анткени бул сөз Чынгыз Айтматовдун өзүнө, жазуучу Айтматовго түздөн-түз тиешеси бар. Айтматов жазат: мен ошо Данияр менен Жамилянын сүйүүсүн көргөндө ушунчалык мен толкуп, ушундай адамдардын ортосу ушундай бир бийик, ушундай романтикалык сезим болоруна толкунданып, абдан маашырландым деп айтат. Экинчи анан айтат: мен ошо Данияр менен Жамиля кеткенде эки нерсени сездим деп айтат да. Биринчиси, Данияр Жамилекке качып кеткенде мен Жамиля ушунчалык мен үчүн кымбат адам экендигин, кымбат эле эмес, менин жакын жеңем деп айтпайт. Мен ошо киши мен үчүн, жүрөгүм үчүн, менин жан дүйнөм ушунчалык кымбат адам экенин, керек болсо мен ал ошо Жамиляны сүйгөн экенмин деген сөздү айтат да. Кошпол Жамиляда ошондо ыйлап, жер тытып ыйлаган жазат. Ошондо Жамиляны менин сүйүктүү Жамилям деп айткан сөзү да бар. Ушул жерден кийин бул биринчиси. Айтматов мындай айтканда азыркы кыргыздар үчүн деле өтө мындай айтканда өтө сейрек учураган, керек болсо үркүтүбөй турган сөздү айтат. Бир тууган жеңесин мен сүйүп калдым деген сөз, чынын айтканда азыркы учурда деле бул өтө кыйын сөз, өтө татаал, өтө мындай айтканда опурталдуу сөз. Экинчиси, бул негизгиси өтө маанилүүсү. Психоанализдин көзү менен караганда, Чынгыз Айтматовдун чыгармачылыгында. Экинчиси, Жамиля менен Данияр качып кеткенден кийин мен эмнегедир өзүмчө эле толкундап, айрыкча Данияр ырдаганда жер суунун кандайдыр башкача нурга бөлөнүп, асмандын кеңдиги, дүйнөнүн чексиздиги мен ушунчалык толкутуп, мен дагы бир нерсени айтсам, мен дагы бир нерсени жазсам, Данияр сыяктуу жер жөнүндө, эл жөнүндө, асман жөнүндө, жер жөнүндө, ушу көкө теңир тууралуу мен да бир нерсе айткым келди, ушунчалык толкудум дейт да, анан тигилер качып кеткенден кийин мен эмнегедир өзүмчө эле таштын бети болобу, дубалдын бети болобу, кагаздын, гезиттин айрыгы болобу, сүрөт тарта баштым, тарта эле бердим деп ушундай сөздү айтат. Психоанализдин атасы болуп эсептелген Зигмунд Фрейдтин бир топ чыгармаларында, анын ичинде Леонардо да Винчи жөнүндө жазганында, анан айрыкча Достоевский жөнүндө жазган эмгектеринде Фрейд мындай бир сөздү айтат да: адам өзүнүн реалдуу дүйнөсүндө көп учурда виртуалдык дагы, мындай айтканда кыялда жашаган, ойдо, санада жашаган нерсе менен да чогуу жана аралаш жашайт дейт дагы. Ошол биринчиден бала кездеги, өспүрүм кездеги травма, экинчи жагынан бала кездеги, өспүрүм кездеги бир катуу мындай айтканда сезимдер, керек болсо сүйүү сезими, бул ошо кийинки художниктин, жазуучунун, сүрөтчүнүн, акындын пайда болушуна түздөн-түз таасирин этет деп айтат да. Ал аны сублимация деген терминмен түшүндүрөт. Сублимация ошол жанакы Леонардо да Винчинин
кийин Данте Алигьеринин, Ван Гогтун, Достоевскийдин чыгармачылыгында бул чоң мааниге ээ болгон. Ошо сублимация, то есть өзү ойлогон нерсе, мисалы үчүн Сейит, мисалы үчүн Жамиле ал үчүн ким экенин билбейт, бирок интуитивно баягы беяң сезимдин деңгээлинде ушунчалык жакшы көрөт, ойлойт, экөөбүз абдан жакынбыз, бул менин жеңем, экөө чуркап ойнойт. Тиги жөнөкөй эле мындай жаш балдар сыяктуу, эч кандай бир мындай бир дене кумары сыяктуу нерсе эч качан оюна келбейт өспүрүмдө. Ал бул балалык, детская любовь деп коебуз орусчасында. Ушундай нерсенин баары кеткенден кийин мен ушундай денемди, дүйнөмдү толкутуп, мен сүрөтчү болуп кеттим. Анан апама айттым дейт. Мен апа, мен кетем шаарга барам, сүрөтчү болом, мен сүрөт тартам деп айттым дейт. Мен ойлойм, балким Айтматов атайын сүрөттөп, сүрөт жана оодарып коюшу да мүмкүн. Балким айткан чыгар, балким на самом деле Айтматов ойлогон чыгар. Мен жазуучу болом, мен акын болом деп ушундай бир өзүнө маселе койгон чыгар. Буну албетте айтпайт, бирок Айтматов өзүнүн чыгармасында мынтип айтат. Мен бул жөнүндө айтпасам болбойт. Мени ичиме батпай, мени толуктуп турат. Мен муну сөз айтышым керек, урматтуу окурман деп кайрылып, анын чыгармасында өзүнүн кайсы бир деңгээлде өзү Айтматов өзү кантип жазуучу болуп, кантип ошолор жөнүндө жазганга өзүн мобилизация кылган тууралуу жазат. Мен ойлойм, бул жерде психоанализ менин психоанализдин көзү менен караганда Жамиле бул укмуштуудай, маанилүү, укмуштуудай терең чыгарма. Экинчи мен айтайын деген нерсе биринчи мугалим тууралуу. Биз дайыма айтып жүрөбүз. Биринчи мугалим бул ошо 20-30 жылдарда Кыргызстанда сабаттуулукту жоюу, маданий революция жөнүндө чыгарма деп айтып келатабыз. Бул албетте бир чети туура, бирок негизгиси дагы биз туура эмес ойлоп жүрөбүз. Биринчи мугалим тууралуу. Биринчи мугалим албетте бул сүйүү жөнүндө чыгарма. Тагыраак айтсак, бактысыз сүйүү, баяны деп айтсак туура болор эле. Себеби Советтер Союзунун учурунда агайы менен окуучусунун ортосунда сүйүү болушу просто исключалось. Это считалось вообще преступление. Анан эми Айтматов, кара, мен таң калган. Ошол 60 бул чыгарма 62-жылы чыккан. Ошол чыгармасында Айтматов коркпой туруп, эң эле негизгиси ошо бүт Советтер Союзун ишендирип, ушундай болот деп ишендиргени. Башкача айтканда, агайы бул жерде дүйшен, анын окуучусу Алтынайдын ортосундагы өтө терең, сыртка чыгарылбаган ошо чыгарма жазат. Менин көзү ачылбай кеткен булак сыяктуу болгон менин сүйүүм деп жазат, тиги деп айтат Алтынай. Ушул чыгармасын Айтматов жазганда мен таң калтырган нерсе, айрыкча психоанализдин көзү менен карагандагы маанилүү нерсе, бул өкөн Данияр менен, ой кечиресиздер, Дүйшө менен Алтынайдын ортосундагы мамиле негизинен беяң, бессознательный деңгээлде болот дагы. Өкө кандайдыр бир жолдор менен жакындашуу аракетин жасап, анын акырында айылда мектепти ачып, Алтынай Сулаймонова мектепти ачып, анан кийин чайга отурганда бир малда аттын дүртү чыгат. Ой, ким экен, чыкчы эшикке десе, ой, баягы Дүйшөн экен пошточу, гез таштап кетти деп айтат. Анан кийин ошонун баары каткырып, ой, башы Дүйшөндө мен мектептин мугалим деп жүрдүм эле, Кудай тобо дегенде, тиги ордунан обдулуп тура калып, Алтынай Сулаймонова. Бирок токтоткулачы, мен ушу мени жетим жүргөндө мени сактап калган, мен агайым эле, мени ушул күнгө жеткирип ушул агайым бир учурашып калай, бир колунан кысып коеюн дегенге айта албайт. Ошондо өңү кубарып кетет дагы. Ошол эле замат, кечиресиңер, мен кетейин, мен шашып атам, жумуштарым бар деп кетип калат. Бул эмне деген сөз? Бул психоанализдин көзү менен караганда өтө маанилүү нерсе. Бул жерде адамдын ой жүгүртүүсүн, адамдын туйгусун, аң сезимин көп учурда жанагындай беяң, бессознательный нерселерди башкарат. Бул ушу менен өтө кызыктуу нерсе. Анан эми акырында бир эле сөз айтып кетейин. Толгонай негизги каарманы болуп эсептелген Саманчыл жолу деген чыгармада өтө бир маанилүү бир каарманыбыз бар. Ал Алиман. Алиман күйөөсү согушта жоголуп кетсе дагы, дайынсыз болуп кетсе дагы кайненесинен кетпейт, ойлойт, тирүү болсо керек, Касым күйөөсүнүн аты келет деп ойлойт да, акырында анан бир малда бир жолу айтат.
ошол бул Айтматовдун генийлиги ушуда көрүнүп турат да. Апа, мен ошо биз Касым экөөбүз жолуккан жерден ушул жерде мен күнөөгө баттым, анан деп анан бир ошо айылдык бир чабандан боюна өтүп калып анан кийин Жамболот деген бала төрөлөт. Анан ошентип анан Айтматовдун жазганы боюнча Алтынай Алиман төрө тубанда каза болот. Анан ушуну Айтматов өтө бир терең, керек болсо ошо психоанализдин көзүнөн да терең көз менен карап туруп, ошо Алимандын жанагындай аракетин, мындай айтканда, өткөн турмушту кайра ордуна келтирип, ошол кезде сезген сезимди кайра сезүүгө да мүмкүнчүлүк болобу деген ой менен жанагындай күнөөгө батат дагы, бирок ал мүмкүн эмес экендигин, өткөн турмуш, өткөн бакыт, өтүп кеткен мындай дөөлөт же ырыска кайра келбей турганы турмуштун ачуу чындыктардын бири да. Ушуну Айтматов жазат дагы. Айтматов биздин кыргыз адабияттын масштабында психоанализдин эң мыкты үлгүлөрүн көрсөтүп кетти. Бул өтө терең нерсе, мен четин гана айттым. Албетте бул маселе жөнүндө биздин да бир улуу чоң жазуучубуз бар, ал Кубатбек Жусубалиев. Кубатбек Жусубалиев өзүнүн чыгармачылыгында бул маселе жөнүндө именно ушул психоанализ тууралуу өзүнүн чыгармада көп жазды. Айрыкча жанакы мен мурунку лекциямда айтып өтүп кеттим. Күн автопортреттин тартып бүтелек деген чыгармада өтө кызыктуу бир ойлор айтылган, өтө кызыктуу бир чыгармачыл толкундар бар. Эми бул жөнүндө өзүнчө айтуу керек, бул жөнүндө өзүнчө сөз кылуу керек. Айтматовдун психоанализдин көзү менен караганда деген темадагы менен учка айта турган сөздөрүм ушул. Саламатта калыңыздар.